Бизге 3 орундуу сандар берилген. Алардын суммасын эсептөөбүз керек. Биз алгач биринчи кошулуучуну карап көрөлү. Ал сан 327. 327 санында 7 бирдик бар. 7 бирдик, 2 ондук, 2 ондук жана 3 жүздүк бар. 327 санын туюндурган бизде кутучаларыбыз дагы бар. Анда аларды да карап көрөлү. Бирдик кутучалардан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бирдик кутучабыз бар. 7 бирдик кутучабыз бар. Ондук кутучалардан 1, 2. 2 ондук кутучабыз бар. 2 ондук кутучабыз бар. 1 ондук кутуча бул 1 10 бирдик кутучадан куралат. 10 бирдик кутуча биригип 1 ондукту түзөт. Демек бизде 20 кутуча бар. 2 ондук дегенибиз бул 20 кутуча дегенди түшүндүрөт. Ал эми жүздүк кутучалардан 1, 2, 3 жүздүк кутучабыз бар. 1 жүздүк кутуча бул барабар 100 бирдик кутучага. Демек бизде 300 бирдик кутуча бар. Биз аны 3 жүздүк деп жазып алабыз. Жүздүк. 3 жүздүк, 2 ондук жана 7 бирдик биригип 327 санын түзөт. Ал эми экинчи кошулуучубузду карасак, экинчи кошулуучубуз бул 251. Анда 1 бирдик, 5 ондук жана 2 жүздүк бар. Бул санды дагы туюндурган бизде кутучаларыбыз бар. Бул жердеги кутучаларыбыздан бирдикти туюндурган бир эле кутучабыз бар. 1 бирдик деп жазып алабыз анда. Ал эми ондук кутучаларыбыздан 1, 2, 3, 4, 5. 5 ондук. Жүздүк кутучаларыбыздан 1, 2. 2 жүздүк кутучабыз бар. Бул сандардын суммасын эсептөөбүз керек. Силер өз алдынча бул сандардын суммасын эсептей аласыңарбы? Анда эмесе чогуу эсептейли. Биринчи биз бул амалды аткаруу үчүн бирдикке бирдикти кошуубуз керек. Андай бирдиктерден баштайбыз. 7 бирдикке кошобуз 1 бирдикти. Анда жалпы 8 бирдик болуп калды. 7ге коштук 1-ди, ал 8ге барабар. Ондукка ондукту кошобуз. 2 ондугубуз бар болчу, ага 5 ондукту кошобуз. 5 ондукту кошсок, жалпы 7 ондук болуп калды. 7. Ал эми жүздүккө жүздүктү кошобуз. Бизде 3 жүздүк бар болчу, ага 2 жүздүктү дагы кошобуз. 2 жүздүктү дагы кошобуз. Анда жалпы бизде 5 жүздүк болуп калды. 5 жүздүк. 327 санына 251 санын кошсок 578ге барабар. Ал 8 бирдик, 7 ондук, 5 жүздүк дегенди түшүндүрөт.